Үмүт телестудиясынын журналисттери жана волонтерлору Борбор калаада 5 күндүк практикалык сапарда жүрүп кайтышты. Окуу жайдагы студенттер менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы байланыш дагы бир баскычка көтөрүлдү. Ушул жана башка маалыматтар Үмүт телестудиясынын бүгүнкү чыгарылышында. Студияда Кызбырак Абдрахим кызы жана Дурусбек Акылбек уулу. Саламатсыздарбы? Борбор калаадагы Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети менен ОШМунун ортосундагы кызматташтык алакалары чыңаланды. Батыш Саксония университетинде Erasmus Plus программасынын алкагындагы кырмедүү долбоору талкууланды. Батыш Саксония университетинде Erasmus Plus программасынын алкагындагы кырмедүү долбоору талкууланды. Ага Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын ректорлору жана тиешелүү өкүлдөр барышкан. Ал эми бул иш сапарга ОШМунун окуу иштери боюнча проректору Замир Бежонов жана долбоордун ОШМудагы координатору Жомагүл Сарыкбаева катышып келишкен. Мында негизинен саламаттыкты сактоодогу информатика, менеджмент жана биоинженерия боюнча жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу долбоору талкууланган. Ошондой эле жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү менен долбоордун координаторлору аткарылган иштерди жана келечекте аткарыла турган иш-чаралар жөнүндө пикир алышкан. Кошумчалай кетсек, Erasmus Plus долбоору Кыргызстандын жогорку окуу жайларына, анын ичине ОШМунун материалдык техникалык базасын чыңдоого, окутуучулардын билимин өркүндөтүү боюнча тажрыйба алмашуусуна көмөк көрсөтүп келүүдө. Жумуш берүүчүлөр жана студенттердин жолугушуусу бул сапар эл аралык байланыштар факультетинде болуп өттү. Алсак, буга чейин мындай жолугушуулардын негизинде 40%га чакын бүтүрүүчүлөр жумуш орундары менен камсыз болгон. Уюштуруучулардын айтымында бул сыяктуу иш-чаралар билим алуучулар үчүн бир топ пайдалуу. Ага ылайык факультеттин студенттери, магистранттар түгөл катышуусу каралган. Замандын агымы менен жумуш берүүчүлөрдүн адистерге коюлган талаптары бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ага ылайык университетте учурдун талабына жооп берген кадрларды даярдоо үчүн атайын иштер мерчемделген. Мына ушундай иштердин алкагында жумуш берүүчүлөр менен студенттердин кезектеги жолугушуусу эл аралык мамилелер факультетинде орун алды. Жумуш берүүчүлөр менен да бир өзүнчө тегерек столдорду өткөрүп, алар менен негизги студенттерге окутула турган программаларды талкуулап атабыз да. Кайсы программанын негизинде эмнени биз үйрөтүшүбүз керек? Себеби биз коомго пайдалуу студентти тарбиялап атабызбы, же студент жумушка чыкканда, же практикага чыкканда кандай бир кемчиликтер барбы? Ошондон бүтүрүүчүлөр, студенттер, жумуш берүүчүлөрдү баарын чогултуп алып, программаны талкуулап, ошонун негизинде тегерек стол өткөрүлөт. Алсак, буга чейин мындай иш-чаранын негизинде 40%га жакын бүтүрүүчүлөр жумуш орундары менен камсыз болгон. Ага ылайык өткөрүлгөн мындай жолугушуулар студенттер үчүн пайдалуу экенин катышуучулар айтат. Анткени кошумча маалымат алып, мыкты адис болуп калыптанууга пайдасын берет дешет. Келечекте эмне болуп иштешибизди, ким болорубузду полный билдик да. Өзгө керек нерселерди айттык. Кандай сабактар бизге керек, кандай сабактар керек эмес, ошолорду айттык. Эми биздин политология быйыл биринчи жолу ачылган үчүн биз политологиядамын өзүм. Ошо өтө сонун деңгээлде өткөздүк. Быйыл өзүм тегерек биринчи жолу катышып атам. Өз максат пикирлеримди айттым. Аябай сонун жеңилде болду, деңгээлде. Мен бардыгына ыраазымын. Студенттер туруктуу жана жакшы маяналуу жумуш орундары менен камсыз болуу үчүн чет тилдерин өздөштүрүүсү зарыл. Ошондой эле кыска бир мөөнөттүн ичинде жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган гана бүтүрүүчүлөр мыйзамдуу түрдө жумушка кабыл алынат. Буга байланыштуу жумуш берүүчүлөр студенттерди тынымсыз өзүнүн үстүнөн иштөөгө чакырышат. Биринчи эле эл аралык уюмдарда же өздөрү кызыккан чөйрөдө иштеш үчүн эми биринчи жылы байланыш түзүп практика өтсө болот. Сөзсүз түрдө ар бир уюмда, ар бир ишканада, мекемеде өздөрүнүн талаптары бар. Ошону алдын ала билип, мен кандай эмнелерге ээ болушум керек, кандай эмне нерселерди билишим керек, ошолорго алдын ала даярданыш керек. Эске салсак, аталган иш-чара эл аралык байланыштар факультетинде 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Мында факультеттин бардык курстарынын студенттери жана магистрлери катышуусу шартталган. Анара Жамалидин кызы, Жолдош Шермаматов, Үмүт телестудиясы.
Борбор каладагы Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети менен Ошмунун ортосундагы кызматташтык алакалары чыңдалат. Тактап айтканда, аталган университеттин ветеринардык медицина жана биотехнологиялык факультетинин деканы Бекбосун Акназаров баштаган делегация окуу жайга кызматташуу алакаларын түзүү максатында келишкен. Мында коноктор университеттин электрондук башкаруу системасы, 80 жылдык тарыхы камтылган музейи, электрондук илмий китепканасы, дата борбору Үмүт телестудиясы жана Нур гезити менен жеринде таанышып маалыматтарды алышты. Ал эми университеттин ректору Канибек Исаков менен болгон жолугушууда Ошмунун заманбап ачык айкын классикалык окуу жай экендиги, алдыдагы максаттар, пландар тууралуу презентациясы жасалды. Өз кезегинде профессор Бекбосун Акназаров ар тараптуу кызматташууга кызыктар экендигин билдирип, Ошмудан үлгү алып үйрөнө турган жагдайлар көп экендигин билдирген. Үмүт телестудиясынын журналисттери жана волонтерлору Борбор калаада 5 күндүк практикалык сапарда жүрүп кайтышты. Алар КТРК, НТВ телеканалдарындагы түз эфирдеги жүрүштөр, иштөө тартиби, техникалары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Аны менен катар эле Калыс азаттык медиаларында атайын семинарларга катышкан. Ошондой эле тажрыйбалуу журналисттер менен жолугуп, пикир алмашуу орун алган. Алдыда бул туурасында видео түрмөктө кененирээк сөз болот. Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаковдун демилгеси жана колдоосу менен университеттин Үмүт телестудиясында эмгектенген кызматкерлер 20га чукул волонтерлор менен биргеликте Бишкек шаарында практикалык сапарда болуп кайтышты. Алар Борбор калаада жайгашкан бир топ телеканалдарда, медиа борборлор жана жогорку кеңеште болушкан. Жөн эле таанышпастан атайын семинарлар уюштурулду былтыркыдан айырмаланып. Анан эң башкы быйыл өзгөчөлүгү былтыр 4 киши барган болсо, быйыл 15 киши. Үмүттүн 3 кызматкери, 12 студент волонтерлор. Барган жерибизде жакшы кабыл алышты. Анан биздин эң жакшы өзгөчөлүгү, биз кайсы жерге барбайлы, Ошмунун 3төн 4төн бүтүрүүчүсү бар да. Биз ошону менен сыймыктандык. Эми биз ушул барып келген 12 студенттен биз үмүт кылабыз, бир чоң журналисттер чыгат ушул студенттерденчи. Себеби өздөрүнү жакшы үлгү ала алышты. Биз 5 күндүк окуу практикабызда алгачкы күнү КТРКга барып, ал жактан КТРК спорт, КТРК маданият, Баластан деген телеканалдар менен тааныштык. Жана ошондой эле Алато 24 телеканалына кирип, түз эфирге кирдик. Ал жактан мен түз эфир болуп жатканда мен өзүмчө толкунданып, жанагы цифрлордон кеткен сөздөрдү мен өзүм да кайталап бул жактан мындай өзүмчө башкача болуп турдум да. Бирок бул нерсе мага өзгөчө мындай дем берди, өзгөчө күч берди. Буюрса биз дагы ошондой иштерди аткарабыз деген үмүттөбүз. Директору Нурлан Шакиев менен жолугушуу болду. Ал жерде өзүбүзгө керектүү кызыктуу суроолорго жооп ала алдык. Андан соң студиялар менен монтажер, операторлор менен жолугушуу болду. Операторлорго чакан маектешүү болду. Ал жерде мен өзүм алганым фонду туура коюу, адамдын жүзүн кайсы тараптан тартууну үйрөндүм. Андан чыккан соң Калыс медиага бардык. Ал жерде жаш журналист аттуу семинар болуп өттү. Ал жерде мен көргөндөн жаңы программалар, жаңы монтажер, жаңы компьютерлер бар екен. Ал жерден кенен таанышып өттүк. Биздин окуу практикалык сапарыбыздын 3-күнү жогорку кеңеште уланды. Ал жерден барып биз парламенттин радиосу сайты менен таанышып чыктык. Ал жерде кызматкерлер эмне иш кылат, кандай иш кылат, иштөө тартиби менен тааныштык. Анан ошол эле убакта бизге жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Жанар Акаев бизге атайын өздөрүнүн убактысын бөлүп, журналистиканын азыркы абалы кандай, башта кандай болгон, журналист деген деги эле кандай болуш керек, ушул тууралуу бизге аябай жакшы кеп кеңештерин айтып өттү. Анан ал жерден бизди аябай жакшы жылуу кабыл алып алышты. Анан жүрөктө болгон нерселерибизди, кыялдарыбызды дагы да болсо ишке ашырууга мындай мотивация берип койду десек болот. Окуу практикабыздын акыркы күнүндө Азаттык уйналгысында уланды.
Ал жерде өзгөчө мени таң калтырганы алардын иштеген жери абдан жакты. Себеби башка телеканалдарда атайын бөлмөлөрдө иштесе, бул жерде болсо бир чоң залда баары иштешет экен. Ар биринин өзүнүн жоопкерчиликтери, иштери бар экен. Жана Азаттыктын жетекчиси Айзада Касымалиева ал жерде кызматкерлери менен таанышып, монтаждоочу бөлмөлөрү, студиялары менен тааныштырып чыкты. Журналист Эрнис Нурматов атайын бизге чакан семинар өтүп берди. Өзүбүзгө кантип текст жазыш керек, кандай тема койсок болот, ошол жаңылыктарга жазууда ошолор боюнча чакан маалымат ала алдык. Ош мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүндө окуган жана журналистикага кызыккан студенттери Бишкектеги телерадио басылмалары менен таанышып жүрүшөт. Ушул күндөрү алар бүгүн Азаттык радиосунун кеңсесине деле келишти. Аталган окуу жайдын Үмүт деген студиясынын редактору Мерим Осмонова кызы менен студент Айдана Аманбек кызы менин жанымда. Куш келипсиңер. Биз Үмүт теле студиясынын жамааты менен телеканалдарда гана болбостон кечки семинарларды дагы өткөрүп жаттык. Мага эң эле таасир калтырган маек бул Актилек Гүлжигит кызы менен болгон семинар болду. Ал эже мага өзүнүн жумушка болгон берилүүсү, өзүнүн кызматына болгон көз карашы жана ошондой эле жөнөкөйлүгү менен өзгөчө таасир калтырды десем жаңылышпайм. Андан кийин эле биз Космос Чыдынов менен семинар өткөрдүк. Ал Космос Чыдынов дагы ошол журналистикага болгон жолун Үмүт теле студиясынан баштагандыгын жана Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү болгондугун терең сыймыктануу менен баса белгилеп бизге айтып берди. Эске салсак, практикалык сапардын чыгымдары окуу жай тарабынан каржыланган. Үмүт теле студиясы 20 жыл мурун Ош мамлекеттик университетинин учурдагы ректору Каныбек Исаковдун демилгеси менен түптөлгөн. Үмүт теле студиясы өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарында эмгектенип жаткан бир топ белгилүү журналисттердин алгачкы устаканасы болуп саналат. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт теле студиясы. Педагогика жана дене тарбия факультетинин окутуучулары менен мектеп мугалимдери ортосунда алага күн санап бекемделүүдө. Алсак, мектептердеги башталгыч класстарда сүрөт сабагын окутуунун жана сүрөт тартуу техникаларын үйрөтүүнүн усулдары боюнча семинарлардын жыл сайын өтүп жатканы анын далили. Мындай иш-чаралардын кезектегиси Баткен облусунун Кадамжай районундагы Тешеев мектебинде орун алды. Мында окутууга жаңы китептер сунушталып, мугалимдерге сүрөт сабагы боюнча көргөзмөлөр уюштурулду. Иш-чара башталгыч класстардын билим алуусун жакшыртуу максатын көздөйт. Белгилегесек, иш-чарага 25 билим уясынан 100дөн ашуун мугалим катышкан. Ал эми кийинки жолугушуу Папан айылында улануусу мерчемделүүдө. Мындай семинарга биз жыл бою эле катышып келебиз, факультетибиз. Былтыр Өзгөнгө бардык эле, мына Куршап аймагына. Эми өзгөчөлүгү бул жерде баягы мугалимдер, мурда бүткөн мугалимдер ушул азыркы ИЗО сабагы боюнча, мектептеги көркөм өнөр сабагы боюнча азыркы жаңы өнүгүп жаткан технологиялар, жаңы усулдар боюнча биз маалыматты бердик да. Мына усулдар, маалыматтар, методдор жылдан жылга жаңыланып, жаңылар чыгып атпайбы? Биз ошолор жөнүндө маалыматтарды берип келдик. Бул апта мына ушундай кабарлар менен эсте калды. Жаңылыктар маалымат программасын таныштырып, Кызбырак Абдрахим кызы жана кесиптешим Дурусбек Акылбек уулу болдук. Биздин берүүлөрдү Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да назар салууну унутпаңыз. Жагымдуу жаңылыктар менен амандашканча. Аккредитация деген латындын акрит деген сөзүнөн келип чыккан экен. Акрит бул ишеним дегенди билдирет дешет. Аккредитация бул процесс. Анын жүрүшүндө ошол билим берүү мекемесинин же ар кандай эле мекеменин жүргүзгөн иштери кандайдыр бир нормага, стандартка туура келиши официалдуу тастыкталат. Мекемелер ошол биздин билим берүү законуна ылайык билим берүү мекемелери аккредитациядан сөзсүз түрдө өтүшү керек. Себеби билим берүүгө лицензия берилсе мекемеге, ал деген билим берүү ишмердигин жүргүзөт деген сөз. Ал эми аккредитациядан өтмөйүн билим берүү мекемеси өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү же башка үлгүдөгү
документ бере албай калат да, диплом бере албай калат. Ошондуктан аккредитация милдеттүү болуп эсептелинет. Азыр Кыргызстанда аккредитация процедурасын өткөрө турган бир нече агенттиктер бар. Раз бул аккредитация милдеттүү процедура болгондон кийин аккредитациянын алдында окуу жай өздүк баалоо деген процедураны өткөрүш керек. Бул милдеттүү, себеби өздүк баалоонун отчету агенттиктерге берилмейин, алар макулдук беришпейт. Өздүк баалоо процедурасын өткөрүш үчүн ошол эң төмөнкү багы кызматкерлер деп коелу. Ошолордон баштап жогорку деңгээлдеги кызматкерлерге чейин баардыгынын өзүнүн кандайдыр бир тиешелүү милдеттери бар. Ошолорду аткарыш керек да. Раз бул аккредитация милдеттүү процедура болгондон кийин аккредитациянын алдында окуу жай өздүк баалоо деген процедураны өткөрүш керек. Бул милдеттүү, себеби өздүк баалоонун отчету агенттиктерге берилмейин, алар макулдук беришпейт. Өздүк баалоо процедурасын өткөрүш үчүн ошол эң төмөнкү багы кызматкерлер деп коелу. Ошолордон баштап жогорку деңгээлдеги кызматкерлерге чейин баардыгынын өзүнүн кандайдыр бир тиешелүү милдеттери бар. Ошолорду аткарыш керек да. Демек, бизде ошол билим берүү стандарттарында көрсөтүлгөн нормаларга төп келгендигибиз канчалык деңгээлде, ошол минималдуу талаптарды аткарып атабызбы? Ошол жөнүндө ар бир мекеме өзүнө баа бериш керек дагы. Ошол отчет чоң жыйында окумуштар кеңешинде бекитилип, анан аккредитацияны өткөрө турган агенттикке жөнөтүлүшү зарыл. Жогоруда белгилегендей, биздин улуттук аккредитациялык кеңештин реестринде азыр 6 көз карандысыз агенттик катталган. Андан тышкары ошо билим берүү министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитация башкармалыгы бар, алар да жүргүзүшөт. Бул 6 агенттиктин биринчиси бул билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги деген Эднет аккредитациялык агенттиги, билим берүү программаларын жана билим берүү уюмдарын аккредитациялоо агенттиги деген бар. Эл баасы деген агенттик бар. Анан аккредитациянын жана рейтингдин көз карандысыз агенттиги, кыскартып НАР деп айтышат, ушундай агенттик бар. Быйыл 18-жылы дагы 2 агенттик катталды реестрге. Алар сапаттуу билим деген ошо билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялай турган агенттик, и ошондой эле билим стандарт деген коомдук фонд. Бул дагы реестрге катталгандан кийин алар аккредитациялык процедураларды жүргүзгөнгө акылуу. Аккредитациянын жыйынтыгы боюнча аккредитациялык агенттик чечим кабыл алат. Ал чечим 3 түрдүү болушу мүмкүн. Аккредитациядан өттү, шарттуу аккредитацияланды, же аккредитациядан өткөн жок деген. Ушул чечимдерди тастыктаган окуу жайга сертификат берилет. Эгер толук аккредитациядан өтсө, анда 5 жылга. Азыркы учурда биздин өлкөбүздө институциялык аккредитациядан өтүү деген дагы процедура башталды. 18-жылы Кыргызстанда 2 окуу жай ошол НАР агенттиги аркылуу институциялык аккредитациядан, башкача айтканда бүтүндөй окуу жай аккредитациядан өттү. Башка мамлекеттерде бул мыйзамдуу да, программалык аккредитациядан өтүш үчүн алдын ала институциялык аккредитациядан өтүшү керек. Бирок бизде бул закондо милдеттүү каралган эмес. Азырынча эркин өздөрүнүн каалоосу боюнча өтүп атышат. Логикалуу жүгүртүү бул алмаштыргыс байлоо сыйымынын жардамы менен көптөгөн жагдайдан чыкса болот. Эфирде билесизби рубрикасы. Бул чыгарылышыбызда биз медициналык коллежде болмокчубуз. Анда кеттик.
сурообуз, бир жумуртка 5 мүнөттө бышса, 5 жумуртка канча мүнөттө бышат? 5 мүнөттө. 5 мүнөттө бышат. 5 мүнөттө эле. Алча. Beş minutda pişsa, bir yumurta kaça minutda pişat? 25 minutda pişat da. Биздин экинчи сурообуз, адамдын эң чоң органы бул кайсы орган болот? Сиз ошончо эң чоң мээде. Адамдын эң чоң органы кандын айланысы болсо керек. Билбейм. Үчүнчү суроо, Кыргызстандагы эң алгачкы хирург ким? Билбейм. Мамбет мамлекет эмес. Мамбет экен. Акынбай. Исахунбаев, туура. Билбейт жок. Билесизби, рубрика сиздер менен коштошпойт. Андыктан кийинки берүүбүзгө чейин амандашканча. Салам достор, каникул убагында күнүмдүк графигибиз башаламан болуп, окууга болгон кызыгыбыз да бир кыйла басаңдап калганы талашсыз. Батыраак мурунку режимге кайтуу үчүн студентке кеңеш рубрикасы төмөнкү кеңештерди сиздерге сунуштайт. Алгач режимди калыбына келтиребиз. Керектүү режимге кирүү үчүн адаттагыдан эрте уктоого аракет кылыңыз. Ошондой эле күнүмдүк график түзүп, эске салып туруу үчүн будильникти пайдаланганыңыз оң. Канчалык көп нерсе кыла аларыбызды өзүбүз да билбейбиз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз түздөн-түз каалообуз менен аракетибизге байланыштуу. Туура мотивация ийгиликтүү окуу үчүн пайдалуу процесс. Андыктан келечектеги кесибиңизди сүйүп, эргүү менен окууңузду улантыңыз. Келечегиңиздин пайдубалын азыр кура баштаңыз. Канчалык жаркын келечек кааласаңыз, 2 эсе аракет керектигин ар дайым ойлой жүрүңүз. Эсиңизде болсун, өзүңүздөн башка эч ким эффективдүү окууңузга түрткү бере албайт. Интернет сайттарга убактыңызды ашыкча коротпоо үчүн жалпы билдирүүлөрдү өчүрүп коюңуз да китепти колго алыңыз. Бул да болсо оюңузду бөлбөй, жакшы окууңузга көмөкчү болот. Окууга каалоо жаратуу үчүн музыка да жардам берет. YouTube'дун издөө талаасына окуу үчүн музыка деп жазып, өзүңүзгө туура келген музыканы угуп, дем күч алыңыз.
Окууларыңыздан ийгилик жаратып, максаттарыңызды орундатуудан талыкпаңыз. Рубриканы даярдаган мен Анара Жамалетен кызы болдум. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө. Ар кимдин туулган жери Мисир. Бул сөз бизге дайымкыдай болсо да, мунун ичинде мекенге болгон сүйүүнүн, аруу сезимдердин учкуну жатат. Туулган жер, туулуп өскөн мекендин абасы, тоосу, суусу, ташы да баалуу. Дал ушундай патриоттук ыйык сезимдерди козгогон алп акындарыбыздын калеминен жаралган ырларды сиздерге тартуулайбыз. Алукул Осмонов, ата журтум. Ата журтум, тууган элим мекеним. Жан кубатым, сүйгөн жерим секетим. Тоо ташыңдын, турпагыңдын, сууңдун. Мен көрбөдүм, пайдасы жок бекерин. Тууган жерим, ата журтум, бир борум. Мен өзүңдүн гүл багында төрөлдүм. Заманыңдын мен ырыстуу акыны. Дарбыз жүзүмү бар корооңдун. Сүйөм сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак. Сени сүйгөн тагдырыма ырахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды. Жаткым келет көкүрөккө кучактап. Мендеги өмүр меники эмес сеники. Менин ырым сеники эмес элдики. Ар бир демим, ар бир соккон секундум. Өзүңдүкү алар эмес желдики. Жолон Мамытов, ата журт. Түн бир убак, саман жолу бозоргон. Көктү тилген ошол түпсүз тозоңдон. Не бир укмуш назик ырлар угулат. Ырлар учат, кайруулары бозоңдо. Укмуш доордо, акыл эстер жердеген. Турам жалгыз, түн жамынып жердемен. Көкүрөккө толуп алып үмүттөр, өкүнүчтөр жанга тынчтык бербеген. Түгөнгөндөй ойдун таза асылы, элестердин ыраңдуусу жашылы. Сен тууралуу ыр жаза албай ата журт, алсызданып мыкчый берем башыма. Келди мына аймагыңа жаз кайра, тилге кирди кышта суусу аз дайра. Биз узаттык кыздай сулуу бир жылды, дагы бирге өйдөлөдү жаш кайра. Жолон Мамытов, ата журтум. Ата журтум, ааламга учкан сен барчын. Ыйык сезип сендей кутман жер баркын. Достукка бек тоолук жүрөк толкундап, согуп турса сен жашайсың, сен барсың. Түп аталар жат колунан саккармап, жалындашып сени сүйгөн кастарлап. Ошол тейден тирүү жетип бул күнгө, өсүдөсүн ай теректей асмандап. Мунун баары дайын сага 5 колдой. Муну билүү бизге керек 5 колдой. Биздин тагдыр сага куят ата журт, дайра суусун көлгө келип кошкондой. Мирлан Самый Кожо, мекендеш. Кимдер бизге сыр көрсөтүп тийишет. Батын албай башын төмөн ийишет. Аланткени ала тоонун койнунда кыргыз деген эл жашаарын билишет. Мекен үчүн жалын болуп жанышкан, касташкандын кабыргасы кайышкан, кыргызымдын келечеги үчүн деп кырчын жаштар канын төгүп салышкан. Ата конуш артык болуп өмүрдөн, чоктон кызыл жалын болуп көрүнгөн. Бизге зарыл мекендештер биримдик, бир камчынын өрүмүндөй өрүлгөн.
кетенчиктеп коркпой бабам душмандан, калк кайгысын кыйын күндөн куткарган, бир арын тебелейбиз дегенге алтын саптуу найза болчу учталган. Мекендеген аялуу сезим дайыма жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн орун алып, Кыргызстан кыргыз жери деп сого берсин. Жан дүйнөбүздөгү мекенге болгон сүйүү түбөлүктүү болсун. Сиздер менен Сезим ыргактары рубрикасында ата мекен тууралуу ырларды эске салдык. Кайрадан амандашканча.